Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу мекендештер, момун мусулман бир туугандар. Сөзүбүздү алгач өтө ырайымдуу, чексиз мээримдүү, кудуреттүү, күчтүү Алла Тааланын аты менен баштамакчыбыз. Алла Таала ар бирибиздин кылган жакшылык ибадаттарыбыздын баарын кабыл кылып, динди туура түшүнүп, дин менен жашаганга ар бирибизге мүмкүнчүлүк берген болсун. Урматтуу мекендештерим, алымдарыбыз айтат, кандай эле акыйкатты айтуу өтө сооптуу иш болгондой эле кээ бир учурларда ошол акыйкатты жашырып коюу да сооптуу болот экен. Мусулман пенденин кадыр баркы, мусулман адамдын аброю Алла Тааланын астында өтө бийик. Бир мусулманды капа кылуу, бирөөнү уят кылуу бул чоң күнөөлөрдүн катарына кирет. Учурда көпчүлүгүбүз эле мен анын бетин айттым, мен акыйкатты айттым деп эле ошол айтып аткан адамды капа кылып коюп атканыбызды түшүнбөй калып атабыз. Анын аброюн түшүрүп, аны уят кылып койгонду түшүнбөй калып атабыз. Мында алымдарыбыз айтат, ошондой учурда акыйкатты айткандан көрө ал акыйкатты жашырып койгон сооптуу болот дейт. Эгерде бир мусулмандын аброю тебеленип аткан болсо, укугу тебеленип аткан болсо, ошондой учурда мен акыйкатты айтам, мен бетин айтып атпаймынбы деп айткандан көрө ошол акыйкатты жашырып койгонубуз жакшыраак болот экен. Мисал катары сүйүктүү пайгамбарым Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын өтө бир жогорку кулк мүнөзү жөнүндө бир риваятты айткым келип турат. Имам Ахмад, Имам Табарани рахимахумалла риваят кылган бир хадисте ушундай деп келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күндөрдүн биринде сахабалар менен жакшы сүйлөшүп отурганда эшиктен бир колунда жогорак кембагал бир сахаба бир табакка ушундай жүзүм салып алып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга белек катары алып келет. Алып келип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга тапшырганда, аны пайгамбарыбыз кабыл кылып, жүзүмүн алып, бир жүзүмдү алып жана табактан оозуна салып остuyет. Берки белек алып келген саба ушунчалык сүйүнүп, пайгамбарым менин белегимди кабыл кылып атат деп ушунчалык сүйүнүп аткан болот. Пайгамбарыбыз оозуна салып, берки сахабаны карап, бир аз жылмайып коет. Андан кийин дагы экинчи жүзүмдү алып дагы оозуна салат. Үчүнчү жүзүмдү оозуна салып, ошентип табактын ичинде канча жүзүм болгон болсо, бүт баарын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү жеп алат. Берки белек алып келген сахаба ушунчалык сүйүнүп, пайгамбар менин белегимден кабыл кылды, баардыгын өзү жеп алды деп ушунчалык сүйүнгөн абалда мечиттен чыгып кетет. Шуну пайгамбар жанында турган сахабалар пайгамбарга кайрылып сурашат: "Эй Алланын элчиси, биз түшүнбөй калдык. Сиз кандай эле нерсе келсе биз менен дайыма бөлүшчү элеңиз. Мунусунда алып келген жүзүмдүн баардыгын өзүңүз жеп алдыңыз. Муну кантип түшүнсөк болот?" дейт. Шуну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Баягы сахаба менин жолдошум жүзүм алып келип мага тапшырганда, мен ошол нерсени кабыл кылганда анын канчалык сүйүнүп атканын көрдүңөрбү?" дейт. Сахабалардын баары "Ооба, Алланын элчиси, ал абдан сүйүндү" дешет. Пайгамбарыбыз айтат: "Мен жүзүмдү алып оозума салсам, ал ушунчалык кычкыл, ушундай ачуу жүзүм экен" дейт. Карасам берки сахаба жылмайып атат. "Анан ошол жүзүмдүн баарын силерге бербей өзүм жеп койдум" дейт. Эгерде силерге дагы бөлүштүрүп бере турган болсом, мүмкүн ошонун ачуу кычкыл экенин билгизип, баягы белек алып келген сахабаны капа кылып коймоксуңар дейт. Мына акыйкатын карай турган болсок, жүзүм ачуу экен, мен жебей эле коеюнчу, же сахабалар жеп койсунчу деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошолорго берип койсо да болот эле. Бирок бир сахабанын көңүлүн карап, ошол бир ушунчалык сүйүнүп турат, бир көңүлү түшүп калбаса экен, бир капа болуп калбасынчы деп ачуу жүзүмдүн баарын өзү жеп койгон экен. Мына урматтуу бир туугандар, биз дагы акыйкатты айтып атам, мен бетин айтып атам деп эле мусулмандын укугун тебелебестен, бир мусулманды капа кылбастан бул дүйнөдө ошол акыйкатты жашырып койсок да болот экен. Акыйкатты жашырып койсок да бул сооптуу иш болот экен. Себеби мусулман капа болбош керек. Мусулманды капа кылуу баарыбызга маалым болгондой эле күнөө болуп эсептелет. Мусулмандын аброюн Алла Таала өтө бийик кылган. Ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, биз ар бир жандыктын, ар бир макулуктун, мейли адам баласы болобу, мейли кандай бир хайванатпы, укугун бергенге аракет кылалык. Эч кимдин укугун тебелебейлик, эч кимди капа кылбайлык. Кыямат күнү Алла Тааланын астында таптаза бойдон барганга баарыбыз аракет кылалык. Өтө кыска жашоо, 1-2 күндүк эле жашоо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат: "Умру уммати ма байна 60 ила 70". Менин үммөтүмдүн өмүрү 60 менен 70 ортосунда болот деген. Бул эми көпчүлүгү ушундай экен. Ага жетпей кетип аткандар канча, төрөлүп өтүп кетип аткандар канча, 70тен ашкандар өтө аз экен бир туугандар. Буга чейин канча убакыт жашадык, канча адамды капа кылдык, канча адамдын мүмкүн бир аброюн төгүп койдук, бир укугун тебелеп койдук. Ошондон тобо алышыбыз шарт экен. Ошондой учурларда акыйкатты айтып атам, мен чындыкты айтып атам, бетин айттым дебестен,
ошол акыйкатты жашырып койгонго дагы нелалык машык аракет кылалык, себеби бул дагы өтө чоң болуп эсептелет. Алла таала бардыгыбызды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ушундай куттуу бир мүнөзү менен мүнөздөлүп, жана ошол динди туура түшүнүп, дин менен жашаганга мүмкүнчүлүк берген болсун. Айтылган сөздөргө амал кылганга Алла таала товфик берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.